Саламатсыздарбы кыргыз элим? Теле көрүүчүлөр, урматтуу Сооронбай Жээнбекович, мен ушул жерге чыркыраган чындыкты издеп келдим. 2017 жылы октябрь айында уулум Эрмек уулу Мурат кызуу абалы менен Старый Талчокто жашаган агасы Элдиярдын үйүнө барам деп адашып башка корого кирип алган. Ал жерден кызуу балам үйүнө кирип жатып уктап калат. Эртең менен туруп баласы светти жандырганда балам чочуп ойгонуп кетип эшикти үстэй качып жөнөйт. Ал жерден үйдүн ээси Төрөгелди аркасынан кубалап барып кармап оперлерди чакырып салып берген. Ал жерден токмоктоп сабап машинага салып барып Свердлов РОВДсына алып барышат. Свердлов РОВДсына алып барып ал жерден тергөөчү Асанова Заринаға туш келет. Асанова Зарина ал жерден 3 оперге өзүнчө комнатага салып берип, баламды мойнуна алдырам деп сабаттырып токмоктоткон. Жабырлануучу ким эле? Жабырлануучу кыз экөө да барат ал жерге. Жабырлануучуну кыз экөөнү өзүнчө комнатага алып кирип алып, алар менен өзүнчө сүйлөшүп, уулум Муратты оперлерге салып берип, аларды өзүнчө кыйнап, ушундай туура эмес эме кылган да, акыйкат жок сураган. Ал жерден Свердловский РОВДга ашырып жиберген баламдын ишин. Эчтеке сурабай туруп, мойнуна алдырып эле токмоктоп сабап. Ал жерден Свердловский РОВДга барат. Свердловский РОВДдан 2-3 күндөн кийин кайра апасы кыз экөөнү чакыртып, баламды ошо жерден беттештирет. Бирок беттештиргенде эч кандай сураган эмес. Сурабай эле жабырлануучу Ашыралиева Тумарбүдөн гана жалган маалыматтарды алып, аларга үйрөтүп, өзүнүн комнатасына киргизип алып, өз ара сүйлөшүп, Мураттан эмне болду эле деп беттештирип сүйлөштүргөн эмес. Эгер беттештирип сүйлөштүрсө, мүмкүн балам айтат эле болгон чындыкты. Анан мен кийин балама жолугуп, өзүнүн оозунан уксам, ал деген ошо ичкени чын экен. Ичип, байкем үйүнө барам деп адашып, ушинтип эмеге туш болуп калдым. Анан мени болсо ушинтип токмоктоп сабап, эң оор статьяны изнасилование деген эмени кошуп, мойнума алдырып эметип коюшту деди, сотко ашырып ишти. Бирок менде андай болгон эмес попытка. Керек болсо мен кызын ошо Свердлов РОВДсына барганда көрдүм, апасы жетелеп алыптыр, ошого кызды ошондой көрдүм. Мен ал үйгө барып жатып уктап калганым чын, бирок кызды көргөн эмесмин деди. Бирок Асанова Зарина кийин кагаздардын баарын, жабырлануучудан кагаздардын баарын алып, аларга жалган эмелердин баарын жаздырып, баламды күнөөлөп, изнасилование болгон деп жаз деп, ушул капкаяктагы болбогон нерселердин баарын болтуруп жаздырып, анан эртеси күнү Муратты чакыртып туруп, мына могуга кол койгону 129 насилование деген эме алынат, статья алынат деп туруп кол койдуруп алган. Анан балам ишенип ага кол коюп берип коет. Ошо менен сотко ашып кетет. Анан соттон Тургунбекова Гаухар 129 статья менен 20 жылга берип койду. Биз бул эмеге чечимге каршыбыз. Бул жерден Заринанын күнөөсү, анан Тургунбекова Гаухардын күнөөсү болуп калды. Кийин сураштырсак, булар өз кызыкчылыгы үчүн иштешкен экен. Бирок Муратка жолукканда эч качан изнасилование деле болбоптур, только ошо ичип алып гана адашып, үйүнө барып, чоочун үйгө барып жатканы чын экен. Анан болгону эме деди. Адашып барганым чын, анан ичкеним чын деди. Бирок калгандары бүт жалган экен. Анан муну кийин жабырлануучу келип, биз жабырлануучуга жолугуп, эч кандай эме жок, күнөө жок, эмне болду эле деп ошентсек, жок, эч кандай күнөө жок, балаңарда андай, мындай, мен деле жок болчумун, балам ушинтип милицияга салып берип коюптур деп ошентип актады. Анан эми колуңан встречный арыз бер десек, встречный арыз берди, бирок встречный арыз эч кандай каралган жок. Эч кандай каралбай эле ушул кезге чейин
закрытый сот болду. Бизди открытый сотко деле катыштырган жок, эч кандай сүйлөткөн деле жок. Болгону жабырлануучу менен гана балам экөөнү беттештирип сүйлөштүрдү. Баласын, кызынын психикасын текшергенде деле бүт баары жакшынакай эле чыгыптыр. Кийин психологиялык жана врачы келип, сотко деле катышып, жакшынакай өзүнүн көрсөтмөлөрүн берди. Эч кандай эмеде страх жок балада, кызда. Страх болгон эмес. Эмеси психикасы бузулган эмес деп жакшынакай көрсөтмөлөрдү берген экен. Бирок эчтекеси каралган жок. Биздин чыркыраган чындык издеп ушул жерге келдик. Бул кезге чейин таптакыр открытый да сот болгон жок. Биздин сөзүбүздү уккан эч ким болгон жок. Жабырлануучу Ашыралиева Тумардын берген эмелери балада эч кандай күнөөбүз жок деген арыздары деле каралган жок. Ушул кезге чейин барбаган жерибиз калбады. Биздин сөзүбүздү укпай 20 жылга берип салды. Мунун күнөө бул боюнча күнөө Асанова Зарина менен Тургунбаева Гаухарда деп билебиз да. Эми ушул экөө башынан арызды жаздырган Асанова Зарина кыйнап оперлерге салып берип, токмоктотуп, сабатып, мойнун алдырып жаздырган. Андан кийин тергөө эмеси соту Гаухар Тургунбекова 20 жылга берип койгон ошонун эмесин менен, көрсөтмөсү менен. Бирок мындай карага келгенде эч кандай балада эч кандай күнөө жок экен. Мен балама жолугуп, өзүнүн оозунан угуп, ушул көрсөтмөлөрдү алып, анан кийин ушул жерге чыркыраган чындык издеп келип отурам. Айланайын карапайым элим, чыркыраган чындык издеп келдим. Силерден өтүнүчүм, баламды актап бергиле. Эч күнөөсүз жерден балам 20 жылга кетип атат. Мына балам өзү деле ден соолугу начар болчу. Начало туберкулез деп операция болгон, могул ошол операция болгондо больницада жаткан сүрөтү болчу. Мында деле биздин сөзүбүздү угуп, биздин сөзүбүздү уккан киши болбой атат. Акыркы сиздерге кайрылганыбыз ушул. Биздин ушул акыркы эмебизди, арыз муңубузду угуп, Сооронбай Жээнбекович да туура жыйынтык чыгарып берет деген ойдомун. Урматтуу кыргыз калкым, биздин баарыбыздын көз жашыбызды, зар муңубузду угуп, туура чечим чыгарып бериңиздер. Акыркы үмүтүбүз сиздерде. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. Бул жерге келген себеби биз акыйкатты чындык үчүн келдик. Мен Эрмек уулу Мураттын бир тууган агасы болом, байкеси болом. Иниме акыйкат, туура чечим чыгарып бересиздер деп келдик. Бул жерге келген себеби ушу жогору жактагы кызматкерлерге, сотторго, прокурорлорго жана акыйкат чыгарган, акыйкат издеп келдик бул жерге. Чындыгында Мурат инимде эч качан күнөө жок. Аны күнөөлүү деп 20 жыл срок берип коюшту. Эми 20 жыл не деген чоң срок да, өтө эле чоң срок да. Өтө эле чоң срок. Сиздерден суранарым, туура чечим чыгарып бересиздер деп үмүттөнөбүз. Барбаган жерибиз, кыдырбаган жерлерибиз калган жок. Бардык жерлерге бардык. Мурат инимде эч качан күнөө жок. Жабырлануучу өзү деле катышып келатат сотторгочу. Сотторго катышып, өзү барып, Мураттын күнөөсү жок экенин айтып берип атат. Бирок жабырлануучунун сөзүн соттор эч качан эске алышкан жок да. Эске алышкан жок. Алардын сөзүн уккан да жок да. Биз буга чейин закрытый сот болуп келатат да. Закрытый сот болуп өздөрүнчө эле бүтүрүп коюп атышат. Бир гана ошо туура чечим чыгарып бересиздер деп үмүттөнөбүз. Ассаламу алейкум кыргыз элим, ассаламу алейкум жана чоңдор, жана депутаттар, жана укук коргоочулар. Мен сиздерден суранарым, ушул жерге келгендин себеби да ушул болду. Сөздү башынан баштайын. Сентябрды этектеп, октябрдын баштарында ошо иним ушундай болуп эме милицияга түшүп калыптыр. Түшкөнгө чейин бир 2 күн мурун атам больницада жатканда ошо иним экөөбүз атама тамак жеткирип барганбыз. Барганда иним жашынакай экөөбүз отуруп сүйлөшкөнбүз. Ал иниме жолуга элек болчумун. Бир 2-3 айдан бери жолуга элек болчумун. Анан жолугуп иним не кылып жүрөсүң, барбайсың үйгө десем, 1-2 күндөн барам байке. Барам, тарынбай турмуш, азыр колдорум бошобой атат, жумуштарында жакшы болбой атат деген өзү ооруп жүргөн укал алчу. Анан ошо малды 1-2 күндөн барам байке деп сөзүнө туруп эле 1-2 күндөн барам деп ошол старый толчок тегеректен кызы болуп жүргөн экен чынында. Мен үйүмө барам деп адашып бир башка бөлөк
бир корого кирип алыптыр. Ал корого киргенде кандай? Биздин үйүбүзгө биздикине окшогон узун квартира экен ал жерде окшош. Анан ошол жерден адашып кызычулук менен кирген чын экен, бирок киргенде деген жана жерде арызда жазылгандар бар. Ал келип деген кызымды думуктуруп, анан думчуктуруп, анан зордтемде аракет кылды, тияк бияк деген. Андай сөздөр эч кандай ал жерде болгон эмес экен. Мен баарын териштирип сурадым, эжеден да сурадым, баласынан да сурадым. Сотко да келип болгон көрсөтмөлөрүн айтып беришкен, бирок ал соттор биздин айткан эмелерди эч убакта эч кимиси көңүл бурган да жок. Башында күнөөлөп жазылган арыз действительно туура эмес жазышыптыр. Аны деген Асанова Зарина деген бул кичинекей кыз кантип ошондой немеге мээси жетет, ошентип жазганга, ошентип жооп бергенге. Бул өзү 1-класста эми бүткөн кыз болсо, анан кантип ошого мээси жетет деп буга вообще түшүнбөйм да мен. Ал иним айтып атат, эже деле айтты, терпила эже, тумар ашарлио, тумар деле айтты. Иниңдин эч кандай күнөөсү жок. Биз бул үйгө киргенде деген ал эшиктен келгенде эле мас болуп келип эшикке диванда жыгылыптыр, действительно эшиктен келип уктаганы да жалган ал жерде. Ал диванга келип жыгылганда диванда кичинекей кыз уктап аткан экен, баланын кызы, байкен эженин кызы. Ана уктап атканда үстүнөн басып, бут жагын басып ошо диванга жыгылган экен, жыгылганда кыз мама деп ойгонуп кетет. Ойгонуп кеткенде жанында уктап аткан байкеси тура калып светти күйгүзгөндө миним тура калат да башынан сылаптыр. Кечирип койчу карындаш, мен адашып кирип алыптырмын бул үйгө деп башынан сылаган экен. Алар болсо аны башынан сылаганды башкача кылып жазып, бул жерден келип туруп кызымдын башынан карап желкесинен думуктурган, тигиндей кылган, мындай кылган деген сөздөр жалган экен бүт баары. Бүт мен сураштырып териштирдим. Мына бул жерде экспертизанын кагаздары да бар. Бул психологический кагаздар мына таптаза бүт баары. Кыздын эч кандай эч жеринде ининин колу да тийген эмес, буту да тийген эмес. Ал жерден чечинип жаткан, думуктурган деген сөздөрдүн баары жалган. Бул болгону уктап аткан жерден диванга жыгылганда колун же бутун басып алган чынында. Ошол жерден кыз кыйкырганда бала байкеси ойгонуп кетип, анан милицияга чалып салганда милициядан вообще туура эмес көргөзмөлөрдү берип, Асанова Зарина деген үйрөткөн. Мына бул жерде деген экспертизанын кагазы мына. Бул да таптаза. Кызда эч кандай эчтеке зордук, зомбулук тигүү болгон эмес. Анан кандайча бул инимди күнөөлөшөт. Уктап аткан жерден мен мисалы эшиктен кыз болуп келип калып, кызымдын үстүнө уктап аткан жерден кызымдын бутун басып жыгылсам, мени да соттошобу, сен кызыңды зордтемде аракет кылдың деп. Бул жерде андай болбойт да. Зордуктады деген эч кандай факты болбосо, данный болбосо, булар кантип күнөөлөп атышат? Чыркыраган чындыкты издеп ушул каналга кайрылганбыз. Урматтуу чоңдор, урматтуу депутаттар, президенттер, ушуну биздин карапайым адамдын эмесин ойлоп койгула, тагдырын. Иним итак эле орукчал болуп ошол жерде жатат мына. Орукчал болуп десеңер, ишенбесеңер мына таны документтери бар. Мына урматтуу кыргыз элим, мени угуп коюңуздар. Биз бул жерге чыркыраганыбыздан келип атабыз. Биз бул убакка чейин чын эле инимде күнөө бар экен деп ойлогонбуз башында. Бизди күнөөлүү, анан тигүү деп алдашкан, чындыкты айткан эмес. Чындыкты кече жакында билдим мен. Тумар эже жана эженин өзү менен сүйлөшүп отуруп, эже чындыкты айтыңыз, апам ооруп, атам ооруп, иним ооруп, жакта кыйналып атабыз биз деп суранганда ошол жерден чындыкты мага айтты. Кудай алдында отурам, элдияр, мен силерге ушул убакка чейин чындыкты айткан эмесмин жашырып. Бала чыгып кетет деп ойлогом, бул кесилип бул убакка чейин болот деп созулат деп ойлогон эмесмин, чындыкты ошон үчүн айткан эмесмин деген мага. Анан чындыкты айтты, эже айтыңызчы чындыкты, ушундай чын эле болду беле десем, кызуу болуп туруп айтты. Кайнак алып бердим, действительно чогуу отуруп мен да ичтим, 50 грамм ичтим, 100 грамм, ачык эле айтам мен. Ичкенде градус кирген деген айтты, элдияр, чын эле силер кыйналып атасыңар, мына мен да кыйналып атам. Кудай алдында мен да күнөөлүү болуп атам, жумушум да жүрбөй атат, күн түн уктай албай атам, менде да бала бар. Бирок биз бул убакка чейин мен кесилип кетет деп ойлогон эмесмин деп чындыкты айтпаптыр. Чындыгында күнөө жок экен, өзү мага айтып берди. Мен бирөөдөн уккан жокмун. Именно өзү менен сүйлөшүп отурган өзү айтып берген. Мына инимди мына выпускной мына больницада жаткан документтери. Ишенбесеңиздер баарын териштирип сураштырыңыздар. Мына фактылар бар, бүт бардык менин колумда. Встречный жазып берген арыздары да бар. Райондук сотко встречный жазган, ал жерден встречныйды караган эмес. Мына Тумар Ашыралиева Тумар деп бул жерде колуп турат. Менин Муратка эч кандай догум жок. Мен башында туура эмес түшүнүп турмун баарын деп мына бул жерде өзү кол коюп берген. Муну да эч кандай жогорку соттон, райондук соттон көңүл бурушкан жок. Андан кийин жогорку сотко дагы апелляционный арыз жазган. Мен действительно мен бул баланы күнөөлүү деп ойлогом. Бул балада күнөө жок экен, чын эле адашып келиптир деп айтып берген, бирок анын баарын эч ким эметкен жок. Башында деген Асанова Зарина ошол өзү үйрөтүп жастырган экен чынында. Баласы дагы эженин баласы да айтып берди, кызы да айтып берди, өзү да айтып берди. Алдыгы жерде жазылган арыздын ичинде мисалы 10-15 сап жазылган болсо, бир 3-4 чын болушу мүмкүн, ошондо дагы мүмкүн деди. Калганынын баары жалган. Сен мен сурадым, ушуну сен өз колуң менен жаздың беле десем, жок, жазган эмесмин. Жанагы тергөөчү өзү үйрөтүп, өзү жазган деди. Бирок кол койгонун коюшуптур. Назбике деп бул жерде жазылып жүрөт, кичинекей кыз, 1-класстагы кыз. Ошо чоң киши деп болуп мээси иштемек беле.
Мына бул жерде чоң киши деп болуп жазылып айтылып турат баары. Ал кичинекей кыз ал эми 1-класста эми бүткөн эми ал эчтекени түшүнбөйт. Ага деген бул баланы ушул мас болуп түшсө бул эртең эле чыгып кетет. Муну деген фактыны коелу дагы сен айтып кол кой эле берип кой, мен калганын өзүм талкалайм. Булардан акча өндүрүп туруп анан кийин кой беребиз бул баланы деп ойлогон башында. Булар сураган акчаны биз берип табап бере албай калдык. Ошон үчүн инимди күнөөлөп атышат. Булар башында деген тыным деген адвокатты жалдаганбыз. Биз эме өзү менен сүйлөшө албай койдук, Асана Зарина менен. Бир ай бою аркасынан издеп жүрдүк, жолуга албай койдук. Анан адвокат жалдап, атам жалдаган. Тыным деген адвокатты жалдаганда $5,000 берсеңер, $4-5,000 тапсаңар, мен балаңарды таптак куткарып берем деп айтыптыр. Бирок биздин карапайым адам экенибизди билген жок да, алда ошол акчаны биз таба албай калдык. Ошон үчүн булар акча таба албай калса, тоготпойт турбайбы, бала керек эмес го деген смыслда булар күнөөлөп салышкан. Анан инимдин жазып берген, айтып берген эмелер бар. Барганда эмеге свиданкага барып жолукканда айтып берди. Байке дейт, мен сурадым. Мурат иним, чын эле ушундай кылдың беле десем, Кудай алдында байке эмеске карганайын, мен эч убакта андай кылбайм дагы деп айтты. Бул жерде мени деген жана Асанова Зарина деген мога кол коюп кой, Мурат. Сен 129 деген статьяң бул жөн эле азыр турат, буну алабыз дагы, сен мас болуп кирди деген статьяны коюп беребиз. Мога кол коюп кой деп бир баракты көтөрүп келип кол койдурган. Ал барагында орусча жазылган, баары орусча болгон. Иним орусчаны түшүнбөсө, кече айылдан келген бала каяктан түшүнмөгүлө. Кол коюп бер, сен эртең бүрсүгүнү чыгасың, Кудай буйрса, 2-3 күндөн кийин дегенде иним колун коюп берип койгон. Кол койгондон кийин болду деп булар Асанова Зарина 2-3 оперди салып туруп, сабап, бир өзүнчө бир комнатага камап сабап, мойнуна алдырган. Өзү айтып берди мага, ыйлап деле айтып берет. Ошол бул жерде инимде эч кандай күнөө жок. Биз чындык издеп ушул жерге келдик. Буга чейин биз эмнеге эч кимге кайрылган жокпуз. Буга чейин биз ана мына деп сотту улам жылдырып, нар жылдырып, бер жылдырып, кийинки айга анан наркайга дегенде биз үмүттөндүк. Кудай буйрса инибизди чыгарып берет го деп. Оказывается андай эмес. Бизди жөн эле эмчегибизге маладай кылып эле эмчегибиз эмизип келип туруп аягында эмчектен чыккан маладай болуп калып калдык. Мына эч жерге кайрыла албай. Болбосо бул убакка чейин деле кайрылмакпыз. Телевидениеге, интернет баарына жаймакпыз. Биз инибизди чыгарып берет деген ниетте болдук действительно. Бирок андай кылышкан жок булар. Ошол ушу ким бул жерде сот катышкан болсо, адвокат тигулардын баарына суранабыз. Могу Асанова Заринанын үстүндө чоңу бар, ал кол коюп берген, ошол жерде жазылып турат, мен таппай калдым. Макулму, мен Зарина сенин сөзүңө кошулам деп кол коюп берген экен. Ал чоңу деле действительно күнөөсү барбы жокпу, ал билген жок да. Зарина деген мондай кыйраттын баары, мына күнөөсү бар, мына мондай деди, ал чоңу деле кол коюп берип койду. Мен аны күнөөлөй албайм, чоңу. Эмне Асанова Зарина ошол баарын жазган, ошол баарын күнөөлөгөн, ошол оперлер менен сабап мойнуна алдырган да ошол. Бул жерде чындык издеп келдик ушу каналга. Мына апам жүрөгү ооруп, атам ооруп, апам ооруп, иним да оорукчал тиги жерде. Кандай эле оорубаган эмелер, чоңдун балдары, чоңдун туугандары оорукчал болуп калат да. Биздин чын жүрөктөн ооруган инибиз документальный оорукчал болуп турса дагы эмне оорукчал деп булар эсепке ала алышпайбы? Эртең жарым жам болуп жатат, азыр 11 айдан бери отурат, жарым жам болуп калды, азыр араң эле сүйлөп атат. Эртең өлүп калса ким жооп берет буга? Булар оорукчал экен, мына документтери бар, эртең оорукчал болчу, ошон үчүн өлүп калды дешет. Ушундай өлө элек кезинде эч ким жардам бере албайбы? Бизде карапайым элди, акчасы жокторду эч ким тоготпой калганбы? Чындыгында оорукчал адамдар оорукчал боло албайт экен. Неге? Анткени биздин акчабыз жок, оорукчал боло албайбыз. Чоңдун балдары, акчалуулар, чоң депутаттын тигулардын балдары кутуруп эле машинаны тээп жүргөн балдар эртең тияка түшсө, жүрөгү оорукчал, же бир давлениясы бар болду, сразу больницага чыгып калат да, ошо менен эмне болду больницада? Больницадан уже тияка чыгып кетет, болду. Аларды киши өлтүрсө да эч ким карабайт. Бул эмне деген ушундук эми 20 жылга берди, мейли, 20 жыл бериптир. Кайсы күнөөсүнө? Ошол үйгө адашып кирген үчүн элеби? Кыздын же бир жерине колу тийиптирби? Же кызды бир сөгүп сагып же бирдеке дептирби? Ал жерден эч кандай эчтеке инимде күнөө болгон эмес. Ошол жерден кармаганда ошол үйдүн охранасы Николай деген эме охранасында чакырып, охрана келиптир. Анан Шайлоо деген байке да ошол жердин администратор экен, ал да келип айтып бериптир. Иним менен сүйлөшкөндөн бери айтып берди, сотко чейин келип да айтып берген. Мен өзүнчө да сурадым, байке, инимди башында кармаганда сиз көргөн турбайсызбы десем, ооба Илдер көргөм деди. Анан мен сурадым, байке, иним эмне деди эле, кандай акыбалда эле десем, иниң аябай мас болчу. Мен сурасам, эмне болду десем, байке адашып келип алыптырмын. Мен байкемдин үйүнө барайын деген, мен да Акбасоодо турчумун анда. Азыр Акбасоодо турбайм. Ал Акбасоо менен Тифере менен нар Акбасоо экөөнүн ортосу жакын эле, 1 километр. Анан мен үйүмө барам деп адашып барып алыптырмын, байкем үйүнө барам деп адашып кирип алыптырмын деп айтып бериптир. Анан охрана орусча сураптыр. Что тигүү десе, мен байке адашып кириптирмин, байкем үйүнө барайын деп ушул жерге келгем.
Мени кетириңиздерчи сураныч, мен мас болуп калыптырмын, мен эч кандай деле эчтеке кылган жокмун деп ушу иним ошо десе болбой, эч ак эле тиги эженин баласы милицияга чалып койгон экен. Милицияна салып кетишкен болот, салып кетишет сразу эле. Анан кийин мен үйгө келгенде инимди ушундай болуп түшүп калыптыр деп угуп калдым, келинчегим айтты. Келинчегим айтканда мен Свердловский эмеге 102-ге чалып, участкойго чалып сурадым. Ушундай мен иним түшүп калыптыр деп. Мен бир күндөн кийин уктум, эртеси, ошону экинчи күнү уктум да. Угуп мен 102-ге чалып сурадым, ушундай мен иним түшүп калыптыр десем, инин фамилиясын айт деди. Эрмек уулу Мурат деп айтсам, Эрмек уулу Мурат деген бул жерде тизмеде жок экен деди. Анан дагы башкасына чалдым 102-ге, дагы башка администратор алып калар, может анысы билер деп анысына чалып, ушундай Эрмек уулу Мурат түшүп калыптыр, ушундай мен угуп атам аякта десем, жок, Эрмек уулу Мурат эч жакта тизмеде жок дейт. А милицияга түшкөнү чын болсо, мен бир күндөн кийин, 1,5 күндөн кийин угуп атам. А түшкөн болсо, эмнеге ал жерде демеде тизмеде жок? Ошол жерде дежурныйда болуш керек да. Бул ал сүйлөшүлгөн эме. Асанова Зарина деген бул жерде жок дедирип койгондагы сразу тияка обезьянкага өткөрүп жиберген. Ошол белгилүү болуп атпайбы баары? Эмнеге барганда эмне тиги эмеге дежурныйга жастырбай эле сразу эле тиги эме зонага алып кетип калабы? Же эмеге алып кетип калабы СИЗОго? Андай болбойт да. Свердловскийге баргандан кийин дежурныйда ким отурат, ким караган, ким келди, ким мас болуп келди, ким соо болуп келди, баарын териштириш керек да. Ошол жерге келгенин билбеген дежурныйлар анан ушу жана тергөөчүлөр эмне ушу Мураттын инимдин күнөөсү бар экен, жок экен кантип далилдешет булар? Кайсы күнөөсүнө далилдешет? Мына могул жерде менде бир пачка мына документтер бар, бүт фактылар, далилдер бар. Тетиякта дагы бар, күбөлөр бар, баары бар. Мен баардыгына эчитип барып, баарын доказать эте алам. Кайсы күнөөсүнө 11 айдан бери иним отурат бул жерде? Бир чыркыраган чындыкты карапайым элге ушундай акчасы жокторго карай турган адамдар жокпу? Чоңдор эмне акчаны жеп эле, курсактарын сылап эле жата бериш керек. А биз могу көз жашыбызды арчып эле отура беришибиз керекпи? Андай эмес. Андай эмес. Карапайым элди да уга тургандар бар. Уга тургандар бар. Биз ошо чындыкты ушул убакка чейин баягы инимди кестирбейт го, булар чыгарат го деген ниет менен жүргөнбүз чынында. Мына райондук сот болду, райондук соттон кетти 20 жылга. Аяктан булар туура эмес берип койду деп городко жаздык. Городто 20 жыл бойдон күчүндө калды. Мына кече экинчи эмеде болду, кайсылай эле? 2 октябрда соту болду. Ошол бойдон 20 жыл бойдон күчүнө калды. Эмнеге? Күбөлөрдүн баары келип айтып берип атса, бул балада эч кандай күнөө жок деп. Күнөөлөй албаса эч кимиси кайсы күнөөсүнө эме 20 жылга берет. Мындай жок дегенде бир 15 жылга же 10 жылга түшүрүп койсо да мейли дейт элем. 129 час 4 деп кайсы беттерине коюп атат ушулар? Кайсы күнөөсүнө коюп атат? Мас болуп ошо үйгө адашып кирген үчүн элеби? Ал үйгө мас болуп адашып кирген үчүн башка статья жокпу? 129 час 4 дегенден башка жокпу? Киши өлтүргөндөр, кишини мууздагандар бир 10 жыл отурса отурат, отурбаса жок болуп атса, бул жерде чыркыраган чындыкты чыгарбай эле кандай эле күнөөлөшөт? Ошол урматтуу президентим Сооронбай Жээнбеков Шаршенов сизден суранарым, ушуну өз көңүлүңүзгө алып жакшылап карап берип коесузбу? Биз чыркыраган чындыкты эч жерден таба албай издеп келебиз. Ошон үчүн биз ушу телевидениеге кайрылып атабыз. Бул убакка чейин деле кайрылалы дегенбиз, бирок биздин жакшы ниетибиз болгон, жүрөгүбүз таза болгон. Сотту процессти жылдырып биз чыгарып берет го деп ойлогонбуз. Даже ошол жерде инимдин соту болуп атканда адамдай көргөн жок. Инимдин соту болуп атканда акыркы 26 мартта мен, иним, Автенем баарыбыз ошол жерде киргенде иним буручта кыпчылып отурат, буручта. Ошол жерде стройка жүрүп атты. Үстүндө перфоратор менен тешип топурактар, бетондор түшүп атат, мондай бетондор түшүп атат. Иним болсо маймылдай болуп буручта камалып отурганда ошонун прямо үстүнө түшүп атат. Мына бу жерде иним отурса, ушул жерге экинчи этаждан түшүп атат. Мондай цементтер түштү. Мен калп айтсам, ошол жерде жанымда бир туугандарым, тигууларым, адвокат бүт баары бар болчу. Эмне соттун ошого эмеси, күнөө эмеси, күчү жетпейби? Үстүндөгү эмени сот болуп атат, бул жерде токтотуп тургула деп, ошо сотту токтотуп турса болот да. Бозалачаң болуп башынан ылды, мону топурак болуп түшүп, топ бопбос болуп турду. Мен өр жактан карап жүрөгүм ооруду, бирок сүйлөй албайсың, сөзүң кыска. Туруп, ордуңа турсаң эле, отур сен, сага ким сөз берди деп жанагы жерден. Анан дагы эле сүйлөйүн деп дагы аракет кылдым, унчукпай отурдум. Бакшы иним тияка жылып, бияка жылып, бозалачаң болуп ошол жерден сот бүткүчө. Онан бопбос топурак болуп ошол жерден чыкты. Улам чачы минти топурагын түшүрүп коет. Болбойт да мындай. Адамдын ойноп атышпайбы булар? Игрушка кылып атат. Жок дегенде мейли 20 жылга кесип атканда деле сыйлап кой баланы, жок дегенде тынчыраак сотун кылалы деп. Бизге ошол айтып аткан сөздөрүн биз угуп турушубуз керек да. Биз бир да сөзүн уккан жокпуз. Калдырап салдырап үстүндө стройка жүрүп атты. Ал өз алдынча тетрадьта окуп, шыбырап туруп эле чиркетип калды. 5 мүнөттөн кийин келди. Бир 10 мүнөттөн кийин келди окшойт, калп айтпайм. 10 мүнөттөн кийин келгиче биз күтүп отурдук. Иним дагы ошол жерде апам, атамдар болуп жакшы ниет менен, жакшы сөз угабыз коозунан деп турдук. Бир 15-20 мүнөттөн кийин келди дагы. Эрмек уулу Мурат 20 жылга кесилсин деп туруп чыгып алып кетип калды. Биз түшүнбөй эле ыйлап сыктап калып калдык. Апам жүрөгү ооруп ошол жерде скорый чакырып, апам ошол жерде 2 сааттай эс үчүн жоготуп жатты. Улам бетине суудан чачабыз, башына ылдый суу куюп атып, араң эс алдырдык.
Бак ушу инем ошол жерден инем апам бир туугандар эмне деген состоянияда калдык? Эмне деген состоянияда? Карапайым адамдын мындай кичине укугун коргоп, күнөөсү барбы жокпу мындай кичине териштирип коюш керек да. А болбогон эле ушу Асанова Зарина деген жана следователь үчүн эле мен инем 20 жыл отуруш керек ошол жерде. Кайсы күнөөсүнө отуруш керек? Эмне мисалы мейли ошо кыздын үстүнө чыгып бир чечинтип бир аракет кылган болсо да мейли. Ал жерден ал эчтеке кылган эмес. Эшиктен кирген дагы диванга жыгылганда төшөк жамын уктап аткан эменин бут сутун басып алган окшойт. Эми басат да мен деле үйгө келгенде кызым байкабай басып алышы мүмкүн. Байкабастык болот любой жерде билип турганда дагы. А кызын эме байкабай басып алган үчүн эле ана муну чечинткен, ана мондай попытка кылган, думуктурган, сумуктурган деген жана жерде жазылганы баары жалган. Неге жалган экен мен билем. Баарын сураштырдым, териштирдим, могул ока чейин ойноп жүрөмбү. Ал Терпила эже өзү айтып берди мага, Элдияр, мен иниңди кесилип кетет го деп ойлогон эмесмин. Иниңде күнөө жок. Иниң болгону кийимчен келип туруп жыгылганда кызынын бутун же бир жерин баскан экен чынында. Анан ошо маалда байкеси төрөгелди ойгонуп кетет, светти күйгүзгөндө иним ошол жерде тура калат алда светти күйгүзгөндө билип адашып кирип олтурдум, кечирип коелочу, карындашым кечирип кой деп башынан сылап мен кетейин, кечирип кой, адашып кирип олтурдум деп. Өзүнүн карындашындай көрүп башынан сылаган экен. Кечирип койчу, мен адашып кирип олтурдум деп. Аны наоборот тигилер, наоборот айтып атат. Булар деген желкесинен кармап, нары көзтөн кармап, думуктурган, анан соңкойткон деген сөздөр чынында жазылган. Мунун баары жалган, эч убакта андай болгон эмес. Болгон болсо ошону доказать этип беришсин. Ошо урматтуу кыргыз калкын суранайын, комментарий бериңиздер, бизге окшогон карапайымдар, чыркырагандар бар чыгар араңарда. Карапайым элди эч ким укпайт экен, акчалуулар жашайт экен, акчасыздар ыйлап сыктап жүрө берет экенбиз. Эртең Мурат иним бирдеке болуп ал жакка барчу болсо өлөт. Апам да өлөт, ачыгын айтайын, апам жүрөгөрү аз жарым-жам болуп жүрөт. Иним дагы, атам да айылда ооруп ал элге кошулбай өзү менен өзү 5 комнат үйдө жатат жалгыз. Ошол. Урматтуу кыргыз элим, сиздерден суранарым ошо бизге окшогон карапайымдар, чыркырагандар бар болсо комментарий бергиле. Бул инимде эч кандай күнөө жок экен, билип болгон эменин баарын айттым. Если ишенбей тургандар болуп, менден сурай турган болсо, ушу 8-каналга кайрылсын, мен адресин таштап кетем. Ушул жерден бүт баарын болгон далилдин баарын дагы азырда телевидениеден сүр деп айта албай аткан сөздөрүм бар, айта албай калган. Мен болгон дагы айта турган сөздөрүмдү дагы айтып берем. Ошо урматтуу президент, сизден суранарым, чоңдордон суранарым, ушул биздин чыркыраган чындыкты чыгарып берсин. Если действительно күнөөсү болгон болсо, мен могул жерге келбейт да болчумун, элге кайрылбайт да болчумун. Бул убакка чейин кайрылайын деген, бирок алардын мындай жаман ойдо экенин мен эч убакта билген эмесмин чынында.